Баткенге облус макамы берилгенине 22 жыл болду. Ал эми анын борбору шаар макамын алганына 13 жылдан ашып жатат. Деген менен бул аралыкта шаардын инфраструктурасы элди тейлөө талаптагыдай өнүккөн жок. Тазалык жана коомдук ажатканалар маселелери али күнгө чейин чечилбестен турат. Шаардагы мындай көрүнүшкө жергиликтүү тургундардын наразычылыгы күч алууда. Баткен шаарында кичинекей кала болгону менен 20 миң 30 миң тегерегиде калк жашаганы менен баягындай даталуу күндөр болот, майрам күндөр болот, анан жанагындай эл көп чогулган мезгилдер болот, анан күнүмдүк турмушта дагы ол борборлук эле жерлерде ошо ажаткана маселеси бул кооптуу кандай десем ажаткана маселеси көтөрүлүп келет да. Анан жоктугунан ошол нерсенин жоктугунан элдер кыйналып атат, келген меймандар кыйналып атат, конокторго бир татыктуу баягы жерлерибизди көргөзгөн мезгилде дагы ошол нерсе керек болуп калат экен да тилекке каршы. Облусубуздун стоянкасы, борборубуздун эndi. Бул жерде тазалык жөнүндө айта турган болсом, өтө начар да. Тазалык жөнүндө адамдын барганда немеси бузулуп кетет да. Оюңда бузулат, бар жоң бузулат. Аппетит татпайт негизи. Эndi оңдоп койгондо жакшы болот эле биздин мэрлер, акимияттан, ушул жерде иштеген чоңдорубуз. Эми бул жер чоң меймандар келип түшүү жерибиз биздинчи. Ушул жерден алып барады меймандар туруп, шаардан келсе коноктор келиптер деп, буяка кирип чыгайын тазалыкка деп калса, ой кирбең дебейбиз да. Уялып калабыз, уят да баягы босогосун көрүп төрүнөт дейт го. Биздин босогобуз да бул жерчи. Облустун курамында 3 район, 6 шаар, 3 шаарча жана 189 кыштак 30 айыл өкмөтү бар. Облустун борбору Баткен шаары болгондуктан көпчүлүк эл тамак ашын, кийим-кечесин камсыздоо үчүн Баткен облусуна келишет. Ошол учурда биз дааратканалардын жытынан, булганыштыгынан жийиркенип кире албай кайра үйүбүзгө кетебиз деген эл толтура. Айылдан шаарга келген чоң ата ажаткананын жоктугу бул ишти белине тээп, үйгө ишиң бүтпөсө да шашылыш түрдө кеткенге аргасыз деп кейит. Азыр пенсияга келдим, сону күтүп отурам. Бул эми шаар, Баткен шаары деп болуп калды. Шаарга бул общественный туалет обязательно керек. Азыркы мезгилде эч жерде жок. Барайын десе болот. Кээ бир мезгилде мен көрүп жүрөм. Монантип даракты сөйөнүп, бошонуп кеткен адамдар бар. Эркектер, аялдар антип отура албайт. Мына ушул жерде акимдин туалети бул да жоголду. Мына ушул жерде акимдикиге акимдин губернаторунун туалети барды. Бул да жоголду, азыр бара турган жер жок мындай. Бул энди чоңдор өзүнүн турмушун эле ойлобой үчүн керектүү мынандай элдин тагдырынан ойлоп карап иштеш керек. Мына жөнөкөй адамдар келип отурат. Бирөө мейман болуп келген, алыстан келген, кечкече отуруп эчтеке кыла албай кыйналып кетет. Кызылбелден кетем, кайтып Кызылбелге барынча тым отуруп кетем. Себеби айлам жок. Баткен шаарындагы Хаджаев көчөсүндө жайгашкан 32 квартиралуу 2 кабаттуу 2 үйдүн тургундарынын ажатканасы деп аталганы менен бул ажаткана коомдук деп айтышат тургундар. Ажаткананын эскилиги жетип, тургундар 3-4 жолу арыз менен мэрияга кайрылып келишкен. 2003-төн бери шээрде жашайм. Маншеттин 2 домнун неместе туалетибиз начар. Анан бала чака бардыгы ойнойт, анан туалет отуруп кетип атат да. Көчөдөн өткөндөр дагы кирет, катта жол болсо, ояк бияктан өткөндөр кой десең ам кире берет. Анан өзүбүз пул чогултабыз дагы тазалатабыз оны. Кышында дагы ушуга чыгабыз. Өткөн кеткен адамдардын баардыгы ушу туалетке кирет. Ичини көрсөңүздөр, мындай антисанитардык абалда улам-улам толот, 1 айда 2 айда толот, анан акча чогултуп туруп алдырып салабыз, кайта эле толуп коебуз. Эми кичинекей балдар болсо, үйдүн ичинен горшок отургузуп, анан горшок менен алып келип төгүшөт. Ичинде баягындайча келемиштер толтура. Эркек кишилердики эми көп чыкпайт экен, биз куркпойт экенбиз. Аял кишилердикини туалетте отурсаң карап турат да. Баягы келемиштерчи, качан кетет деп. Ошондой, анан өзүнүн абалдагын качан түшүп кетет деп коркосуң, тезирээк кирип, тезирээк чыгып кетсем экен деп. Балдарды киргизе албай, биз неберелер келсе киргизе албай менен, ана майда балдары бар, келгенде өздөрүнүн кылып берет эди.
киргизе албайбыз дешип таза уяга буяга неме кылышып отурат эле. Чекелерге, ана туштарга отургузат балдарды. Иши начар өзүбүз жүрүп отурабыз. Жыл сайын шаардын бюджетинен социалдык объектилерди кароодон өткөрүү үчүн каражат бөлүнөт. Буга карабай, коомдук ажаткана шаар жетекчилеринин көңүл сыртында калып келген. Эми гана бул көйгөйдү чечүү аракети көрүлүп жатыптыр. Быйылкы бюджеттен 600 000 сом ажаткана маселесин чечүү үчүн бөлүнгөн. Шаар аймагындагы ажаткана боюнча маалымат берсем, Борбордук базарда азыр кече жакында эле ишке берилди жаңы ажаткана. Биринчиси, экинчиси автовокзалдын ичинде дагы бир жаңы ажаткана курулган, ал да ишке берилген. Үчүнчүдөн шаарыбыздын обл администрациянын арт жагында кичинекей паркыбыз бар. Ошонун бурчунда апуитусу даяр, заключение даяр бир жерибиз бар. Ошол жерге ажатканага мындай айтканда заявка берүүчүлөр бар. Алар 4 кишиден турат. Алар азырынча заявкасыны толук бериши элек. Берсе, Кудай кааласа, ал жерге дагы жаңы бир ажаткана курулат деген ойдобуз. Бул жеке менчик тараптан. Анан шаардын Хаджаев көчөсүндө Фомстун жанында бир эскирген ажаткана бар, Саяздын абалына курулган. Ошонун жанында жерибиз бар. Буюрса где-то 600 000 сомдун тегерегинде бюджеттен акча каралган. Порталга берсе, ким утуп алса, ошол жерге дагы шаардын эсебинен там бир жаңы ажаткана курабыз да. 2-3 айдын ичинде да кыш киргенге чейин бүтүрөбүз да. Шаардык жеке ишкерлер ажаткана ачып, элдин көйгөйүн чечип баштагандай сезилет. Эл ыраазы болуп, жеке ишкерлерди бийлик колдосо жакшы болорун айтышат. Баткен шаарыбызга биринчи жолу мантип заманбап ажатканалар курулуп, мана элибиз, мана базардын ичидегилер эки жактан келген коноктору сүйүнүп кирип кетип жатышаттар. Алла ыраазы болсун, машы Улукбек укабыз өзүнүн машы жеке ишкерлигин билгизип, бизге жакшы ажаткана куруп берди. Алла ыраазы болсун, мана эл сүйүнүп атат, эки жактан келген туугандар сүйүнүп атат. Мурда мына эски ажатканага кирет элек, үстүбүз жыттанып, бирөөгүн алдыга барышка мындай өзүбүздөн өзү тартынат элек. Ажаткананын жытын кантип кетириш үчүн машы эски туалетти жок кылыш керекпи, билбейм, кантип оңдош керекпи, бир немесин кылыш керек да, иланчысын табыш керек да. Бизде ушул шаарда ажаткана аябай көйгөйлүү маселе болгондуктан, аябай эле ыңгайсыз учурду жаратчу, анан ушул жерге жаңы ажаткана ачылып, баарыбызга жакшы болуп калды. Ушул жерден Ош Лейлек каттамына каттаган жүргүнчүлөр ошолордун клиенттерине да жакшы болуп калды. Шаарыбызда мурда мындай жакшы ажатканалар ачылбай көп эле ыңгайсыздыкты жаратчу. Жеке ишкерлер өздөрү ушундай частный ажатканаларды ачса, шаарыбыз үчүн эң жакшы болмок. Биринчи байлык ден соолук. Бизге азыр ушундай оор кырдаалда биринчи орунда тазалык керек. Эгерде жергиликтүү бийлик убада кылган жумуштар кагаз жүзүндө калбай ишке ашса, анда шаардыктар жүрөк өйгөн көйгөйдөн арылышат. Ишкерлер ажатканаларды ачып атат. Мэрия да аракет кылып баштады. Бирок ошолорду туура пайдалануу да чоң маселе. Анткени кагаздарды урнага салып, артынан сууну агызып, туура пайдаланып, коомдук ажатканаларды колдонуу маданиятын көтөрүү же өркүндөтүү керек. Гүлбарчын Амирова, Салам Медиа, Баткен.